Садыр Жапаров өлкөнүн сот системасын санариптештирүүнүн жүрүшү менен таанышты. Дүрбөлөң түшүүгө негиз жок, деди Акылбек Жапаров валюта базарындагы абал жөнүндө. Улуттук энерго холдинг энергокомпанияларда ротация жүргүзүүдө. Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанда билим берүү тармагын өнүктүрүүгө $100 миллион берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кыргызстанга Кытайдан 80 адис келди. Кыргызстанда кумшекердин жеңилдетилген баасы 78 сомго чейин төмөндөтүлөт. Балыкчы шаарында ЖККнун Кобальт 2022 машыгуусу аяктады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 августта жогорку сотко барды. Мамлекет башчысына Кыргызстандын сот системасын санариптештирүүнүн жүрүшү тууралуу маалымат берилди. Атап айтканда, судьяларга иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүүнү камсыз кылган маалымат системаларын, сот отурумдарын автоматтык түрдө дайындоо, соттордун курамын түзүү жана башкалар жөнүндө айтылды. Мамлекет башчысы андан ары жогорку соттун имараты менен таанышып, Кыргызстандын судьялар корпусу менен жолугушту. Жолугушууда судьяларды ротациялоо тууралуу видеоролик көрсөтүлдү. Андан соң жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков өлкөнүн сот тутумунда аткарылган иштерге токтолду. Валюта базарындагы абал көзөмөлдөнүп жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген маегинде билдирген. Министрлер кабинетинин башчысы билдиргендей, банктар уставдык капиталынан башка каражатты пайда катары кардарлардан алуу, киреше табуу үчүн иштейт. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле өлкөдө валютанын кара базарынын пайда болушуна байланыштуу кырдаалга комментарий берди. Анын айтуусуна караганда, биздин өлкө эркин базар калыптанган, ошондуктан эч ким алданбаш керек. Энергетикалык компанияларды башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында Улуттук энерго холдинг ишканасы жогоруда аталган тармакта ротациялоо иштерин жүргүзүүдө. Компаниянын басма сөз кызматына билдиришкенде, орун алмаштыруу иштери бөлүштүрүүчү энерго компаниялардын башкы директорлоруна тийиштүү болду. Андан сырткары 57 РЭТтин жана электр энергиясын таратуу ишканаларынын 6 башчысы иш орундарын алмаштырып, мындан ары ишмердүүлүгүн башка областтардан улантышат. Жетекчилик кызматка дайындоодо башчылардын иш тажрыйбасы, квалификациясы, ошондой эле алдыга койгон ишти аткаруу көрсөткүчү эске алынды. 3 августта Чолпон Ата шаарында Араб координациялык тобунун 4-кеңешмесинде билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешеналиев Ислам өнүктүрүү банкынын каржылык колдоо алуу жөнүндө макулдашты. Араб координациялык тобунун мүчөлөрү 2022-2026 жылдарга Кыргызстандын өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашырууга катышуу, атап айтканда, билим берүүнү өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Алмазбек Бешеналиев жетишилген макулдашууларга ылайык Кыргызстан $15 миллион өлчөмүндө грант жана $85 миллион төмөнкү пайыздагы насыя катары алууга укуктуу экендигин билдирди. Кыргызстанга Кытайдан 80 адис келди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга даярдык иштери башталды. Маалыматка ылайык, 4 августта министр Эркинбек Осоев улук инженер Генг Жун башында турган Кытайдын темир жол куруу корпорациясы институтунун өкүлдөрү менен жолуккан. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар темир жол куруу тармагында иштер күчөтүүнүн зарылдыгын белгилешти. Атап айтканда, азыркы учурда тараптар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашыруунун үстүнөн активдүү иштеп жатышат. Кыргызстанда керектөөчүлөр үчүн кумшекердин жеңилдетилген баасы 78 сомго төмөндөтүлөт. Маалыматка ылайык, азыркы учурда мамлекет социалдык жактан маанилүү товарларга, алардын баасынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга чоң көңүл буруп жатат. Кечээ 4 августта монополияга каршы жөнгө салуу кызматында жетекчи Кеңешбай Талляковдун төрагалыгы алдында республиканын аймагына алымсыз жеткирүүгө квотанын алкагында кумшекерди сатуу, ошондой эле ташылып келген чийки кумшекердин иштелип чыккан кумшекерди ата мекендик заводдор тарабынан сатуу маселелери талкууланды. Бүгүн 5 августта Балыкчы шаарындагы Эдельвейс окуу борборунда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кобальт 2022 атайын тактикалык машыгуулары аяктады. Маалыматка ылайык, машыгуунун жүрүшүндө уюмга мүчө мамлекеттердин атайын багыттагы бөлүмдөрү бандалык жол жоболорду, террористтик топторду издөө, бөгөт коюу жана жок кылуу, ошондой эле баңгизаттардын контрабандалык каналдарын жабуу жана баңгизаттарды сактоо жана өндүрүү, аларды жок кылуу боюнча скрондорду, лабораторияларды табуу боюнча окуу, машыгуу жана колдонмо ыкчам согуштук милдеттерди иштеп чыгышты.